болду. Ошонун арасынан мына Балбай айылы 3-орунга ээ болуп атасыздар. Силер менен биз сыймыктанабыз. Силер бар, биз бар. Эч качан кыргыздын оюн жокко чыгарбайлы. Мындан ары да ушундай көкбөрү оюну көп боло берсин. Ортобузда сый болсун. Ооба, биякта айтылгандай жанагындай көкбөрү федерациясынын жетекчилери, жетектеген кызматкерлери айтылгандай эле оюн болот, камчы салыш болот, ат сүйүш болот. Ошонун баарына карабай ынтымактуу оюн өткөрүп бергениңерге баарыңыздарга терең ыраазычылык. Оюнчулардан дагы көрүүчүлөргө барыңыздарга чоң рахмат. Ушу мынакей кыштын кыраган челдеси келди. Бүгүнкү биздин кыштын 1-күнү деп эсептесек жаңылышпайбыз. Анан бизден дагы бир аз сыйлык бар беле. Анын суммасын айтпай эле коелу. Биз өзүбүздүн атыбыздан айтып койгулачы. Мен айтпайчы. Айтыш керек. Эми бир эки жигит мына ушул эки Балбай командасына, анан бийлик командаларына деп жакшынакай белек 2000 сом спонсор болуп атат. Ушул эки бүгүнкү 3-орунду багындыргандыр менен Балбай командасына 30.000 сом. Медали грамотасы менен жакшынакай Билич айыл ардагер оюнчу тапшырып атат өзү. Куттуктайбыз. Ар бир куттуктоонун артасында дүркүрөгөн кол чабуу, андан дагы куттуктоо деп билебиз. Кол чабуулар! Эми кичине артка ачылып бергиле. Артка ачылып бергиле. Эми 2-орунду. 2-орунду бүгүнкү шуреки 2 күндөн берки 19 команданын ичинен жакшынакай оюнун көргөзүп келген биздин Тасма командасы 40.000 сом акчасы менен Тасма командасы. Биринчи орунду тапшырып коюуга айыл башчыбыз келип коюңуз. Жеңиш ага беле, Жеңиш ага эмес. Жумабек ага кечирип коесуз. Сиз тапшырып коюңуз. Биринчи орунду багындырган бийлик командасы! Элибизге макталайсыздар. Кубогу, медалдары менен. Ошону менен биргеле дагы азыркы түп районубуздун ички иштер бөлүмүнүн кызматкери Эркинбек мырза биринчини багындырган бийлик командасына дагы ошондой 2000 сом акча. Алла разы болсун. Алла разы болсун. Жигит бар бол. Укук коргоо органдарында да ушундай бизге күйгөн, бизди көкбөрүнү сүйгөн жигиттерибиз көп болсун. Бар бол.